Ассаламу алейкум, кымбаттуу мекендештер, достор, баарыңыздардын кутмандуу таңыңыздар менен десек болот. Бүгүн биз бир кандай десем, жакшы жаңылык десек да болот. Бир четинен өкүнүчтүү, биз бүгүн кыргыз мекендешибиз өзүнүн уулун больницада алып жаткан кез экен. Бул байке менен биз кече күнү биздин эң мыкты жана активдүү подписчик комментарийлердин баарын постоянно жазып аткан үчүн жөн эле чалып, аябай жакшы комментарийлер жазган үчүн байкени ыраазычылык катары бир полный бак бензин кылып берип коелу десек, чалып чакырсак, байке биз больницада баламды алып жатам, оорубат эле деп калды эле. Анан биз ушул больницага келип, байкенин алакалын баласынын көрүп коелу деп чечтик. Азыркы учурда байкени күтүп аткан чагыбыз, азыр буйрукса бул зданиядан чыгыш керек. Анан мекендештер, негизи эле бизде максатыбыз бул байкеге бул жака келиш эмес болчу. Биз жөн эле бир полный бак бензин кылып берип коелу дегенбиз. Аябай жакшы комментарийлер жазып аттыр эле да, мындай жүрөгү менен жазып атканын сезип, жакшы комментарийчик деп эсептеп чыгып, биз кече күнү байкебизге полный бак кылып берип коелу дедик эле. Көрсө байкебиз азыр бир аз кыйынчылыктар болуп атканбы, аламдын сыноосу болуп атканбы, баласын больницада алып жаткан кез экен, достор. Ошон үчүн биз бул жака келип, азыр кичине болсо дагы байкебизге жардам кылып коелу деп чечтик. Биз бул видеону кылып атканыбыз элге хайп кылайлы же болбосо негизи эле биздин өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн эмес. Бизде сиз билесиз, профсоюз деп благотворительный фонд ачканбыз. Ошол бул таксопаркка тиешеси жок. Бул профсоюз эми бар бизге паркка, анткени бир компания чоңбуз. Болгону бул биздин благотворительный фонддун атынан. Кече негизи сизди чакырып, сиз водитель болсоңуз, биз сизге жөн эле бир полный бензин кылып берип коелу дегенбиз. Анан ойлодук да, бул адам эмнеге кечке чейин жазып атат, жакшы комментарий. Силердин атыңарды башкалар айтып атса, биздин мекен жаныбызда отурган адамдар комментарий окуп атсам, каждый раз чыгып калып атат да силердин атыңарчы. Анан ошон үчүн эми бензин куюп бере албасак да, келип алакалды сурап, Алламан ушу сиздин уулуңузду жакшы болуп кетишин тилеп коелу. Эми ушул көргөн адамдар баарыңыздар мусулман бир туугандар, бул байкебиздин уулумуз, уулусу жакшы болуп, сакайып кетсин деп дуа кылып койгула, сиздерден ушул жардам болсун. Ал эми байкебизге бизден чоң эмес, аста болсо көптөй көрүп, ушул конвертти алып коебуз. Мекендештерге кайрылуу жасап койсоң болот. Чоң рахмат, сиздин да ишиңерге ийгилик. Мен деле ошо биз дагы мурда убагында машина алып балдарды утуп калып, алданганбыз. Андан кийин ошо берки Жуманазарды бизге сунуштап калды балдар. Бирок мен өзүм албадым, азыр доставкада иштейм, алып утуп калып иштеп көрсөм деп атам. Ошо Буйруксаң да сизге да машина алып беребиз, эгер Кудай кааласа. Эртерээк уулуңуз сакайып чыгып кетсин. Сиз менен көрүшкөнүзгө кубанычтабыз. Ишиңерге ийгилик. Албетте, достор, сиздер биз менен бирге болуңуздар. Сиз менен мен Тимур Курманбеков жана профсоюз KG командасы болду. Сак саламат болуңуздар, оорубаңыздар.